Арыбасын арыбы кыргызым, бар болуңуздар. Кечеки жомок бүгүнкү чындык, ал эми бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Адам баласына, дегеле бардык адамзатка Теңирден керемет касиет берилген. Аралыктын канча алыс болгонуна карабай, акыл жеткис алыс болгонуна карабай, адамга сезим деген касиет берилген. Мына ошол сезим ойдун тазалыгы, акылдын тазалыгы аркылуу космостон не деген керемет маалыматтарды, керемет энергиялы тартып ала турган сезим аттуу кереметтүү күчү бар. Мына ошол сезим ар бир адамдын өзүнүн көкүрөгүндө. Ал адамдын оюнун, акылынын тазалыгына жараша ошондой маалыматтарды алып турат. Бүгүнкү күн өтө зор мааниге ээ. Ал зор маани ааламдан келген улуу энергиялар, адамдын акыл эсине, аң сезимине таасир берип аткан улуу жаңылыктардын бардыгынын өзүнүн күчү өтө өткүр. Мына ушундай маалыматтарды алып жаткан Атомгүл кызыбыздагы ааламдан мезгил сабактары деген чоң улуу зор маалыматтарды алган. Бүгүн ошол маалыматтарды улай перилер 8-чи тому, ошону улайбыз. Бүгүнкү күндө адам баласы өтө жоопкерчиликтүү мезгилде турат. Анын ичинде кыргыз баласы. Биз дайыма айтып келебиз, кыргыз баласынын өзүнүн бул жашоодо өтө чоң вазипасы бар экенин. Чындыгында эле ошондой. Акыркы жылдары маалыматтарга караганда кыргыздын тарыхын, кыргыздын жашап өткөн өзүнүн не деген кылымдарда жашап өткөн жашоолорундагы жаңылыктар мына бүгүн ачыкка чыга баштады. Дүйнө эли, тек гана кыргыз эмес, дүйнө элдеринде андай маалыматтар абдан көбөйүп кетти. Бул да болсо ошол кыргыз элинин жөн эле эл эмес экенин даңазалайт, далилдейт. Биздин ата-бабаларыбыз илгертеден ушул маалыматтарды купуя, сыр катары кармап келген, катып келген. Качандыр бир кездерде биздин урпактар ушул кызматтын мойнуна алып, Кудайдын астында, ата-бабалардын астында өзүнүн милдетин аткарат деген сырлар. Бүгүнкү күндө ата-бабалардын астында, ааламдын астында, жараткандын астында бизге чоң жоопкерчилик мойнубузга илинген. Анда эмесе мезгил сабактарын улайлы. Бүгүн адаттагыдай эле биздин коногубуз Атомгүл Осмонкулова кызыбыздын агасы Булбулбек Осмонкулов. Куш келипсиң, баатыр. Мына көптөн бери элибиз дагы күтүп калды. Бу токтоп калды, качан чыгат? Баарыбызга белгилүү болгон шарттар аркылуу токтоп калдык. Перилердин жарымына келип токтодук эле көгүнү. Ошол сөздөрдөн баштадык. Перилер жөнүндө дагы бир кээ бирөөбүзгө кайра эстетип коюу боюнча. Перилер. Бул ааламда бизден башка акыл эс жашоочулар аябай көп дейт да. Ошол ал акыл эс жашоочулар жалаң эле бизге окшоп катуу денеде ушундай бир планетага жармашып алып жашоо образын өткөзбөстөн космос боштуктарында дагы керек болсо жашоочулар бизге караганда көбүрөөк экен. Тескерисинче ошол боштуктарда жашаган жашоочулар дейт, алар бизге караганда цивилизациясы өнүккөн, эволюциясы өнүккөн, аруу ушундай жашоочулар деп айтылат да. Бизге биз дагы эми адам баласы акырындап жашап эволюциялык жолубузду өнүктүрүп отуруу менен биз дагы катуу денени тыштап бир күнү Кудай буйрса өйдөңкү сферага которуп алат экенбиз да. Вот ошондо биз жанагы сиз айтып аткан пери, периште түспөлдүүлөр деп жатпайсызбы? Алар деле ааламдагы жашоочулар, акыл эс жашоочулар деп айтылат да. Алардын өздөрүнүн цивилизациясы бар,
алардын өздөрүнүн планетасы бар дегендей бизге окшош эле ушундай жашоо турмушун өткөзүп Кудай Таалага кызматын берип жаткан жашоочулар бизге окшогондор. Жылдар болу жерде балким ошолор адам сыяктуу эле болуп жашап катуу дене менен эволюциялык жол менен ошол деңгээлге жетүү мүмкүнчүлүгүн алышкан. Андай да болушу мүмкүн. Анткени жашоо биринчи жөнөкөйдөн башталат да. Жөнөкөйдөн башталып, анан улам татаалга өтүп отуруп, арууланып, тазаланып отуруп, анан өзүнүн Кудай Тааланын астында кандай даражага татыктуу болсо, ошого жараша анан кийин өйдөңкү сфераларга акырындап көтөрүлө берет экен да. Көтөрүлө албай, тескерисинче ылдый чөгүп кеткен дагы цивилизациялар, алар дагы тарыхта көп да, андайларчы. Алар маселен алар жана ошо адыцылар деген ошолор да. Алар ошо ал жөнүндө мисалы үчүн так маалымат жок бул китепте. Бирок мындай окуп отуруп байкасаң, ошондой болушу мүмкүн да. Эгерде цивилизациянын күнөөсү башынан ашып, таза бул немеге баш ийбей, ааламдын мыйзамдарына теңирден тескери кеткенде, ошондой ылдый сферага которуп жиберүү немелери, коркунучтары болот экен да. Ушуга маселе мындай ой келет да. Эгерде адамзат өзү акыл эсин токтотуп, оюн тазалап, улуу секирүүгө, улуу жогору жака бурулууга кадам таштабаса, азыркыдай жашоо боло берсе, маселен, жер талкаланышы мүмкүн, бардык азыркы жетишкендиктердин баары жок болушу мүмкүн. Туура. Таш дооруна түшүп мүмкүн. Мына ошол таш дооруна түшүп калганда адамдар, маселен, жерди күндү булуттар каптап калса, жанагы жарылуулардан болгон чаңдар дейли, ошолордун баары адам эмне свет жок, баягылар жок, сүйлөгөндү унутушат, баягы эле таш дооруна кайра баштайт, туурабы? Андай эмес. Кудай Тааланын мыйзамы боюнча, улуулуктун мыйзамы боюнча бардык нерселер алдыга гана өнүгүү жолунда болуш керек. Өнүгүү, өсүү жолунда. Өнүгүүдөн туктап калган же артта калган жашоочуларбы же эмнелер дейбиз, алар өзүнүн өзү эле бул ааламдан жоюлуп жок болуп кетет экен. Алардын энергияларын мындайча айтканда утилизация кылат экен да Кудай Таала. Антпесе болбойт. Анткени алар улам терс энергиялар көбөйө берсе, глобальный баланс нарушение болот экен дагы. Анан теңир деген сөз ошондон алынган да. Кудай Таала айтат дейт: мен айла жоктон тең деп турам. Жаман нерсе көбөйүп кетсе, аны басам, анан кийин ошентип балансты кармап турам. Ошон үчүн мен силерди күнөөңөр үчүн эмне үчүн жазалайм мен? Күнөөңөр үчүн. Силер күнөөңөр көбөйүп кетсе, ааламда жана терс энергиялар, күнөө деген терс энергия да. Башаламандыкты жаратып жиберет. Ошон үчүн мен теңдеп турушум керек. Теңир дегенди кыргыздар ошон үчүн теңир деп койгондо баарын теңдеп турат. Кудай Таала депчи. Мушталар айтканында бул баягы. Булардын улуулуктун дейт, эң высший разум деп айтылат, эң жогору акыл эстин. Эң биринчи немеси мындай экен да. Наш закон строг дейт, но очень справедлив. Строг дегенин мындай кылып чечмелесе болот да. Кылган күнөөң үчүн мен сени жазалабай койбойм. Анткени мен жазалабай койсом, анда ааламда башаламандык башталып кетет. Бул менин ошол жанагы строгилигим. Айла жок, мен сени жазалашым керек. Теңдеш үчүн. Ал эми справедлив деген, акыйкат дегени. Мен сенин жакшы кылган, жакшы мага берген жакшы энергияларың үчүн, жакшы иштериң, жакшы ойлоруң үчүн мен сени эч качан сыйсыз калтырбайм дейт. Мен дагы дайыма сага канчалык деңгээлге ошого жараша, сенин өзүңдүн жасаган ишиңдин деңгээлине жараша сага сый жиберип турам дейт. Ошон үчүн бардык нерсе бул адамдардын өзүнөн болот экен да. Биз жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы Кудайдан тилеп аласыңар деп атпайбы? Ошондой экен да. Аны эми перилер темасын өтөлү. Перилер деле ошол бизге окшогон ааламда жашаган акыл эстүү цивилизация. Бирок алар бизден бир канча тепкич өйдөрөөк турат экен да, аруулук жагынан. Аруулук деген нерсе мурдагы темаларда айтылгандай, булар жанагы медерлердин көлөмүнө жараша болот. Канчалык биз денебиз, рухубуз, сезимибиз, оюбуз майда медерлерден турса, ошол медерлер майда жышыктарды жаратып, толкундары, нур чыгаруулары аябай
кубаттуу болсо, ошого жараша жашоочулардын дейт, акылы жашоочулардын аруулугу ошо менен айгиленет дейт да. Медерлеринин майдалыгына жараша. Перилер менен адамдарды салыштырат да бул китепте. Перилер менен адамдардын деле дейт денесинде окшош медерлер бар дейт. Ошол окшош медерлердин саны 13-кө чейин дейт да. Значит, бизде дагы перилер жасаган жанагындай кайыпшыктарын, кайып кыймылдарын жасаганга адамда дагы немелер бар экен, мүмкүнчүлүктөр. Бирок ал мүмкүнчүлүктөр азырынча бизде уктап жатат. Эмне үчүн уктап жатат? Биринчиден, биз азыр сырткы бизди курчап турган айлана чөйрөнүн немеси, кубаты ошол медерлерди кыймылдатканга ыңгайлуу шартты түзө элек. Эми мына Кудай буйруса маалыматтарды бар да, биз улуу кемерге уже кирдик деп. Улуу кемердин улам нарылаган сайын, тереңине сүңгүгөн сайын, ошол кемердин кысуусунун таасири астында бизде болгон денебиздеги, сезимибиздеги жанагы медерлер ишке кирише баштайт. Акырындап кирише баштайт. Биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчиси деп. Мисалы үчүн бир мындай мисал бар. Биздин 5-6 медерлерибиз уже кыймылдай баштаганда дейт, силер дейт уже ой менен телепатиялык маалыматташууга уже мүмкүнчүлүгүнө жетишесиңер дейт да. Мындайча айтканда, сиз экөөс отуруп алып, мынтип бабулдашып сүйлөшпөй эле, бири-бирибизди бири караганда эле көзүбүз менен уже түшүнөбүз. Эмне ойлоп жатабыз, менде кандай маалымат бар, сизде кандай маалымат бар. Ал маалыматтарды бирибизге бериш үчүн убакыттагы көп кереги жок дейт да. Ушунчалык бат убакыт, анткени аларды уже ойдун күчү, кубаты көбөйгөндө маалыматташуу убактысы дагы азая баштайт экен да. Ушул боюнча баардык нерсе убакытка көз каранды да. Мына ушул боюнча бүгүнкү жанагы инопланетяндар менен байланышкан адамдардын бардыгы эч кандай сүйлөбөй эле, ою менен алардын оюн окуп, бири-бирин сүйлөгөндө бул адамдарда бүгүнкү күндө бар. Бирок тандалган адамдар да бар да бул. Эми бүгүнкү күндө эмес, илгерки заманда деле болгон экен да. Мына Ажыбаятанын мисалында ошондой болуп атпайбы? Ажыбаята адамдардын менен алардын оюн окуп туруш экен. Өзү кайра аларга бир маалыматты бере турган болсо, сөз менен эмес, ой менен ал маалыматтарды берип койгон. Андай феномен адамдар дайыма келип турат дейт. Дайыма келип, жер үстүндө өзүнүн кызматтарын аткарып, алар билет дейт, эмне жумуш жашаш керек экенин. Алар өзүнүн сырын элге жарыя кылып айтпайт. Менин мындай мүмкүнчүлүктөрүм бар, мен мындай жумушту кылып жүрүм деп. Ал өзүнүн жумушун аткарып, акырын бүткөндөн кийин көрмөгөн аламга которулуп кете берет экен. Анан перилердеги дейт, денесиндеги, сезиминдеги эң майда медерлер дейт, эң майда медерлер. Жок, тескерисинче эң ири медерлер силердеги эң майда медерлердин деңгээлинде дейт да. Алардын денеси буу сыяктуу болуп, эгерде мына жердин физикалык дүйнөнүн мыйзамы менен айта турган болсок дейт, алардын денеси мындай буу сыяктуу дейт да. Көрүнбөгөн, анткени биздин көрүү сезимибиздин мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бизге бирде көрүнүү, бирде көрүнбөй, ушундай майда медерлерден тургандыктан алардын денеси буусумал денелүүлөр дейт да. Алардан дагы мисалы үчүн мурда жер үстүндө жашап өткөн Лемурия цивилизация деп атпайсызбы? Периште түспөлдүүлөр. Алар перилерден өйдө турган дейт алардын арулуктары. Ошончолор периште түспөлдүү деп аталат. Анткени алардын денелерин, урухтарын, сезимдерин түзгөн медерлердин майдалыгы перилердикине караганда алда канча майда болгон. Канчалык медер майда болсо, ошонун кыймылдары жанагындай толкун жаратуу кыймылдары дагы майда болот экен дагы. Бат кыймылдайт дагы ушунчалык ийкемдүү, ушунчалык тез, ушунчалык кубаттуу, нур чыгаруу радиустары да кенен, мүмкүнчүлүктөр дагы ошончолук кенен болот экен да. Аларды периште түспөлдүүлөр атат экен. Периште түспөлдүүлөрдөн өйдө алар накта уже периштелер деп аталат экен да. А периштелер болсо ал таптакыр аруу дүйнөнүн, биз даже элестете албаган ушундай бир керемет дүйнөнүн жашоочулары дейт да, периштелер дейт да.
айырмалары ошол жанагындай эле дене медерлеринин майдалыгынан дейт да. Мисалы үчүн биздин эки нерседен турабыз да. Денеден, анан рухтан. Биздин рух медерлерибиз менен дене медерлерибиздин көлөмдүк айырмачылыктары аябай чоң. Перилердики бизге караганда жакыныраак. Анткени анын дене медерлери майдараак болуп атпайбы? Периште түспөлдүүлөрдүкү рух медерлери менен дене медерлери андан да жакыныраак. Көлөмдөрүнүн айырмачылыктарычы. Ошого жараша адамдардын эволюциялык өнүгүүсүнүн немеси деңгээли ошодон дагы неме дейт да, байланыш дейт да. Мисалы үчүн медерлердин көлөмдөрүнүн майдалыгынан. Перилердин эң жасай турган кызматтары эмнеде? Перилер айтылат, булар өзүнүн кызматтарын жердин үстүндө мурдагы көптөгөн миллиондогон жылдар мурун жасап кетишкен деп айтылып атпайбы? Алар жердин бетине эмне үчүн келишкен дейт? Лемурия цивилизациясы өзүнүн Кудай астында жасай турган иштерин аткара албай калганда, эми ага ар кандай факторлор, көп факторлор да, эми аны айтып отуруш көп сөз. Ошонун анан кийин лемуриялыктар жердин үстүнөн кетип калышканда, жер бош калган дейт. Жер планетасы жетим калган деп айтылат да. Ошондо жер дагы өзүнүн немесин, салымын Кудай Таала астында чоң аламга берип туруш керек да. Ошон үчүн жердин медерлерин жибитүү үчүн ошол керектүү энергияны жерден иштетип чыгарганга мүмкүнчүлүктү түзүп туруш үчүн перилерди дейт Кудай Таала мындайча айтканда буйругу менен жердин бетине жашоого келишкен дейт. Бүгүнкү перилердин кызматы барбы бүгүнкү? Азыркы убакта перилердин кызматы бар. Булар атланттар доорунда дагы келишкен дейт. Алар эмне үчүн келишет жерге дейт? Ошол цивилизациянын эволюциялык жолун алдыга өнүгүү үчүн биринчиден. Экинчиден көбүнчө мындай доорлор алмашуу учурунда келишет дейт да. Доорлор алмашууда өзгөрүүлөр көп болот да, мисалы үчүн ошол жашоочулардын жашоосунда. Вот ошол убакта келип, булар как жардамчы, устат, жол көрсөтүүчү катары келишип, ошол цивилизацияга өздөрүнүн Кудай Тааладан алган тапшырмаларын аткарып, оң жолго салып, ошол цивилизациянын өнүгүүсүн анан кийин уга келген убакта кете беришет. Ошондой эле алар атланттарга да келишкен дейт, жардам беришкен. И булар көбүрөөк келген убагы мына адамзаттын тарыхында Манас ата доорунда келген дейт. Манас аталар жашаган доордо перилер күргүчтөп келген дейт. Анткени ал биринчиден алардын келишине жердин энергетикалык тазалык, аруулугу ошолорго мүмкүнчүлүк берип турган дейт. Мисалы үчүн мен барып туруп эле 90 градустук сууга, ысык сууга түшүп кете албайм да. Бассейнге туурабы? Эгер ошол бассейн суусу бир 50 градус болуп калганда, мен ошол бассейнге түшкөнгө мүмкүнчүлүгүм бар да. Ошондой эле жердин энергетикалык ошол маалда кубаты перилердин түшүүсүнө мындай ыңгайлуу шартты түспөсө, алар келе албайт экен. Эмне үчүн башка дүйнөлөр биз менен мисалы үчүн байланышка чыга албайт? Анткени аларга шарт жок. Анткени берги келсе, алар мындайча айтканда же дем албай калат. Ошону менен катар бул жерде бул негизи адам баласынын өзүнүн тек гана ошол аба ырайынын ыңгайлуулугу эмес, адам баласынын жан дүйнөсүнүн аруулугуна өтө байланышта дейм. Ошолордун өнүгүү процесси кандай стадияда? Ошол цивилизация, мисалы үчүн адамзат цивилизациянын өнүгүү стадиясы Манас ата доорунда кандай болгон? Манас ата доорунда алар айтып атпайбы? Үйүр тобу менен келген бүт ушунчалык күчтүү аруу топ болгон. Улуу рухтар дейли, аламдагы түшкөн. Анткени алардын денесине кирген жана жандарычы, рухтары да ушунчалык күчтүү энергиялардан турган дейт да. Ошон үчүн алардын жанагындай кайыпчыктарын жаратууга, адамдардын колунан келбей турган ушундай жана феномендик кубулуштарды жасаганга баарынын немелери, мүмкүнчүлүктөрү көп болгон дейт да. Ошону менен катар ошол Кыркчорону, Бакай ата, Семетей, Манас атанын баардыгынын келишине ошол аталардан, өзлөрүнүн аталарынан ошол убакытка даярдап келген. Туура. Ошол убакытта, даярдалган убакта ошолордун жан достору улуу рухтар болгон. Ошондой түшүнүскө. Туура. Мисалы үчүн денеге күчтүү рухту киргизиш үчүн денени даярдаш керек. Вот ошол күчтүү энергияны кабыл ала турган.
мына Кыркчоронукун эми башкалардын көп маалымат жок. Кыркчоро жөнүндө маалымат бар. Айтат, Кыркчоронун даярдаш үчүн дейт, 7 атасы эмес, 40 атасынан бери дейт, ошолорду улам тазалаган дейт. Арулап, сенин урпагың, мынчанчы урпагың ушундай аалам жоокерине айланат. Касиети ушундай күчтүү цивилизацияга аябай кызмат кыла турган ушундай бир өзгөчө жаран болуп төрөлөт. Вот ошол төрөлүш үчүн ал денеси даяр болуш керек. Алын денеси даяр болуш үчүн эмитеден биз силерди даярдашыбыз керек деп, аларга дагы көбүнчө атланттар, жанагындай перилер, ушундай бир ортомчулар келип, аян түштөр аркылуу же болбосо башкача бир маалыматтар аркылуу, туюм сезимдер аркылуу маалыматтар берип, анан ошондой акырындык менен даярдаган дейт. Алар жөн эле кокусунан келип анан кийин жанагындай феномен болуп жаралып калышкан эмес да. Баардык нерсени Кудай Таала ушунчалык кылдаттык менен шашпай, акырындык менен даярдайт экен да. Биз болсо баары эле бир эле убакта бат эле болуп калат деп бизге сразу даяр эле бере койсо, ошондой деп ойлойбуз да биз. Ошондуктан биздин аталарыбыз баягы өзүнүн канын таза сакташ үчүн биз бул мыйзам болуп калган да. Туура. 7 атасын өткөрмөйүн, үйлөнбө жакындарына дегеле ушундай деген канын тазалап, кимдин баласы, кимдин теги, ошолордун баарын сүрүштүрүп келип, ошол бекеринен башка элде жок санжыра тек гана Кыргызда бар да. Анан ошол Манас ата доорунда жашагандардын адамзат цивилизациясынын кийинки келечегине, алыскы келечегине, азыркы даже мындан кийинки келечегине чейин, алтын доорго чейин өтө турган жолун басып өтүш үчүн көп иштерди жасаш керек да. Мисалы үчүн жөн нияты берсең, Кудай Таала сени апарып туруп эле тиги өйдөңкү сферага которуп жүрбөйт. Анын үчүн эң биринчи биздин өзүбүздүн аракетибиз керек экен да. Өзүбүздөн аракет болмоюнча анда болбойт. Вот ошол Манас ата доорунда көп нерселерге мурдагы темаларды айтпадыкпы? Кыркчорону даярдаган, Кырк найзаны даярдаган, Тайторуну даярдаган. Булардын баары жанагы галактикалык тогошууга болгон даярдык болгон. Улуу генетикалык синтезди жүргүзүү үчүн. Эми ал синтез өттү, Кудай буйруса жакшы өттү, баарыбыз тазаландык, синтезден өттүк. Эми мындан ары дагы биздин 4100 жыл басып өтө турган жанагы ааламдын улуу кемерине чейин басып өтө турган жолубуз бар али. Адамзат цивилизациясын. Вот ошол 4100 жылды басып өтүш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз жана айткандай эле жан дүйнөбүздү тазалап, ошто Кудайдын бар экенин, ошто биз материалдык эле көйгөй менен алып буруша берсек, анда биз андай өнүгүүгө жетише албайбыз. Биз уже жанагы айткандай полицивилизациялык жашоого өтүшүбүз керек. Эки ааламдын, эки дүйнөнүн тең мыйзамдарына уже баш ийип, вот ошолордун кайып дүйнөнүн мыйзамына акырындык менен сырларын тартканга, ошолорду үйрөнгөнгө, ошолорго аракет кылышыбыз керек. Эми мындан ары табигый түрдө ачыла турган да мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ал табигый түрдөгү жасала турган немелерди, кубулуштарды кандайча болуп өтөт алар? Жанагы эле кемер кысууларынын таасирасында. Биз улам убакыт өткөн сайын, нарылаган сайын кемердин кысуулары көбөйүп, биздин нейрондорубуз, жана башка сезимдерибиздин улам майда медерлер ойгонуп ишке киришип отуруп, көп нерсе табигый түрдө болот дейт. А бирок баары бир адамзаттан аракет керек да. Бүгүнкү күндө окумуштуулардын дагы айтуусунда бүгүн адамзаттын ДНКсындагы өзгөрүүлөр болуп өзгөрүлөт, трансформация болуп атат. Адамдын ден соолугу, денеси, акыл эси, нейрон тамырлары өзлөрүнүн өзгөрүүлөрүн алып келип атат да. Бул кысылуу, ааламдагы кысылуу кемер мажбурлай турган нерсе бул. Мындай жумшак айтканда мажбурлай, акырын адамды каалайсыңбы, каалабайсыңбы сөзсүз түрдө өзгөрүү болот. Өзгөрүүгө сырттан таасир болуш керек. Адамдын өзүнүн акылына койсо, эч качан өзгөргүсү келбейт. Бул азыркыдай эле жашай бериш керек деген. Мына кече апаат болуп кетти. 40 күнү отурду го адамдар үйлөрүндө. Бирок алардын баардыгы ойлоп атат, эртең баягыдай эле жашоо болот. Азыр ушул өтүп кетсин, ушу эпидемия.
коронавирус өтүп кетсин, андан кийин баягыдай жашоо болот. Бирок урматтуу теле көрүүчү, мындай жашоо бул кайталанбайт. Кечээки күнүң бүгүн кайталанбайт. Ошондуктан ар бир күнүбүз, ар бир таштаган кадамыбыз жаңыланууга, изденүүгө. Кыргыздар өзүнүн жашоосунда кантип, кандайча, эмне кылып биз өзгөрө алабыз, кантип өзгөртө алабыз деген ойлор дайыма болот. Сүйлөп эле атасыңар, айтып эле атасыңар. Эң биринчи адамдын ою, адамдын тилеги, максаты. Ар күнү ушул улуу кыргыз экениңизди таанып, улуу эл экенибизди таанып, өзүбүздүн вазипабыз бар экенибизди ой менен болсо дагы ар бирибиз өзүбүз ошондойбуз деп айтуу менен ошол программаларды жаратуу, өзүбүздөгү жан дүйнөбүздөгү рухтарды, жан дүйнөбүздөгү касиеттерди дейли, кереметтерди ойготуу сөзсүз кол сунуш керек болуп атат. Көкүрөккө кол сунуш керек ой менен, ааламга кол сунуш керек ой менен, максат менен. Мына ошондой ойдун өзүнүн улуу күчү жөнүндө. Болбосо кантип эле ошол кыргыз бүгүнкү күндө көп сурап, силер эле сүйлөйсүңөр дейт да, телевизордо отуруп алып эле. Мондай кыргыз момунтип кетип атат, кантип деген суроо бар. Айтасың кээ бирине, мына момунтип. Мына ал жерде китептерде жазылгандай адамдын акылынын тазалыгы, оюнун тунуктугу, максатынын бийиктигине карата сөзсүз бул ааламга жете турган үндөр дейли. Ааламга баягы немеде айтылат го, дастанда, Айкөл Манас. Асманда чолпон жанып таң атаарда, жылдыздар бириндешип нурун чача, чын дүйнө, жалган дүйнө ортосунда жараңка пайда болот ошол маалда. Ошондо ободогу улуу күчкө ой жетип аткарылат не тилесе. Мына ол ойдун өзүнүн улуу күчү бар экенин таанышыбыз керек болуп атат. Мына бул жана сен айткан телепатия. Бүгүнкү күндө ошолордун баардыгы акырын адамдын нейрондорунун тамырларынын күчү, керемети, кубаты ааламдагы космостук энергиялардын таасири аркылуу өзгөрүп баштады. Перилер жөнүндө перилерди бүтүрүп коелу. Перилерди. Сиз айтпадыңызбы, перилер качан келген, кайсыл убакта келип кеткен? Жана бир жолу айттык, бул жер үстүндө, жер планетасында жашоо жок болуп турганда, алар убактылуу келип жашап кетишкен. Өздөрүнүн немелерин милдетин аткарып кеткен Кудай Тааласында. Ал жөнүндө аябай китепте кеңири маалымат бар. Анан кийин качан келген? Атланттарга келген экен алар дагы. Атланттардын уже цивилизациясынын аягы аяктап баратканда, аларды Сириуска трансформация кылбадыбы арууларын. Вот ошолорду даярдаш үчүн, жанагындай керемет кубулушту даярдаш үчүн ошол убакта келип перилер атланттарга жардам берип, анда бир иштеп кетишкен дейт. Андан кийин келген маалы бул Манас ата дооруна келди өтпү. Манас ата дооруна келгенде перилер керек болсо адам түспөлүндө жерге түшүшкөн. Таза пери болуп түшкөн бир гана мисал бар да, бул Айчүрөк апа. Айчүрөк апаны таап алат ба, жана булак жанынан мына булут келип түшүп, анан кийин атасы аккуу болуп келип таап алат ба. Ал бул таза пери дейт. Бул көрүнбөгөн ааламдан атайын келип, улуу миссия менен келип, как адам катары катуу денеде жашап дейт, өзүнүн милдетин аткарып кеткен бул таза пери. Бул бир мисал. Андан кийинки мисал, булар адамдар менен ымалашкан дейт да. Көрдүңүзбү? Жарым перилер. Ортодон адам жараткан, жаран жараткан. Мисал үчүн андай маалыматтар неме? Алмамбет ата. Алмамбет атанын апасы кыз кезинде моюна бүтүп калып атпайбы? Жана Иса пайгамбардын мисалына окшош да, экөөнүкүчү. Андан кийин адан Алмамбет ата төрөлүп атат. Значит дейт, Алмамбет атанын атасы пери, апасы адам. Bunday андай жарандарды мынтип айтат экен. Пери адам деп айтат экен. Пери деген сөз биринчи жазат, тере анан адам. Анткени атасы пери болуп атпайбы? Эгер Бокмурдун атанын мисалын алсак, тескерисинче. Бокмурдун атасы эртөштүк ата адам, апасы Гүлайым кыз, перинин кызы болуп атпайбы? Бул жерде тескерисинче жазат экен. Мисалы үчүн Алмамбет ата адам пери болсо, жок, пери адам болсо, Бокмурдун ата адам
пери болуп жазылат экен. Көрдүңүзбү? Вот ошо Манас ата дооруна ушинтип алар келишип, даже адамдын облигин өздөрүнө кабыл алышып, анан кийин ошолор менен кошулуп, жанагындай улуу миссияларды аткарганга адамзат цивилизациясына өздөрүнүн көмөктөрүн беришет. Алар жөн эле келип калбайт. Аны Кудай Тааланын улуулуктун айтылат да. Эми Кудайды биз мисалы үчүн азыр талашып жүрбөйбү? Теңир, анан Аллах, анан Кудай, анан деп. Анын 1000 аты бар деп айтылат да Куранда. Кудайдын 1000 аты бар деп. Аны талашпаш керек. Теңир, анан кийин Аллах деп анталат. Сен кимге ишенесиң? Бул китепте Кудай Тааланын аттарын берет ар кандай кылып. Мисалы үчүн высший разум деп берилет да. Эң жогорку акыл эси. Аделе Кудай, улуулук деп жазып коет кээде. Аделе Кудай. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн жана азыр биздин немеде ушундай немелер көп болуп атпайбы? Карама-каршылыктар. Теңирчилик, анан кийин исламчылык, анан мусулманчылык деп. Анын баарын неметпеш керек. Керек болсо биз немебизди өзүбүздүн духовный деңгээлибизди көтөрүш үчүн керек болсо биз исламды окушубуз керек, христианствону окушубуз керек. Буддизмде дагы ушунчалык көп немелер бар да. Ыйык нерселер, ушундай бир сырларды көп нерселер ачат буддизмде дагы. Ошон үчүн биз диндерди бөлбөшүбүз керек. Баарын бир чогуу эле Кудай Тааланын астында берилген, мисалы үчүн бирөө химия, бирөө физика, бирөө анатомия болсо, ал баарын окусаң анан кийин барып бир немеге келесиң да, илимге жетишкендикке келесиң. Бирөөнү окуй, экинчисин түшүнө албайсың эч качан. Бул ошондой эле диндердин баарын чогуу алып эле бир Кудай Тааланын астында бир гана неме менен. Абдан туура бул диндер боюнча айтып кеттиң. Мен өзүм түшүнүгүм боюнча мезгилге жараша диндер пайда болгон, адамдын аң сезимине, адамдын өсүү өнүгүүсүндө. Ошондуктан диндердин баарын тааныш керек. Себеби булар адамзатты бүгүнкү күнгө чейин адам катары, ыймандуу катары, аруу катары мектеп сабактары сыяктуу миңдеген жылдар адамды бүгүнкү күнгө даярдап келген. Туура. Ислам дини акыркы дин деп айтылат. Ооба, мындан кийин дин болбойт. Себеби дегенде улуу ишеним пайда болот. Ал диндер болсо ушул убакка чейин адамзатты даярдап келген. Азыркы 21-чи кылым негизи эле жараткандын астында аттестат ала турган жылы. Адам зат, адам баласы өткөн мезгилде жараткандын астында экзамен бере турган кылым. Же өтөсүң, же каласың. Эми перилер темасын дагы бүтүрүп коелу, Анан ошол Манас ата доорунда келишти дейт алар, ошентип адамдардын арасында эле жашашып, анткени алардын келүүсүнө ошол убактагы немечи акыбал дейт, жердин стандарттык кубаты ошолорго мүмкүнчүлүк түзгөн дейт. Спокойно келип, кайра кетип калганга. Мисалы үчүн да. Анан ошолор азыр дагы сиз айтып атпайсызбы, кайсыл убакта булар келип адамдарга жумуш кылып берет деп. Азыр дагы иштеп атат алар. Ал мына жерде 8-чи китепте бар. 2017 жылы 17 октябрда 17 саат 17 мүнөт өткөндө дейт, Сириуста улуу жыйын болду дейт. Ал жыйынга кимдер катышты? Ал жыйынга жерде жашап өткөн мурдагы цивилизациялардын өкүлдөрү катышыптыр. Атланттардын өкүлдөрү бар дөшөргө, немеден дейт, жер цивилизациясынан дейт, чубак ата бар дейт, өкүл болуп. Дагы өзүнүн 6 чоросун ала бар дейт. Ошол жерге жанагы кызыл сферада турган. Чубак атанын сферасы кызыл сферада. Ошону ала бар дейт. Анан кийин лемуриялыктар келди дейт. Лемуриялыктар бар мурдагы. Алар дейт, биз ылдыйдан өйдө чыгып барса булар, алар өйдөдөн ылдый түшүп келди дейт. Анткени алардын ааламы таза өйдөнкү сферада дейт. Тиги периштелерден кийинки сферада аларчы. Анан дейт, 3 цивилизация келип, ошондо улуу жыйын түздү дейт. Бирок ал жыйынга перилер дагы катышты дейт. 4 цивилизация катышкан. Сиз айтып атпайсызбы, перилер качан келип бизге жардам берет деп. Ошондо дагы перилер келип, как ортомчу катары жардам берди дейт. Эмне үчүн? Анткени атланттар менен, мисалы үчүн лемуриялыктар бирин-бирин түшүнбөй калышы мүмкүн да. Анткени алардын жашоо образы таптакыр башкача болуп өттү. Тем более алар айтпай, бул чубак эмне келди берге? Бул бизди эптеп эле материалдык дүйнөдө жашаган бир
жашоонун жаңы эле башкы стадиясынан келип аткан жашоочу болсо, анан булар эмне үчүн бизге тең аты болуп улуу жыйынга катышып жатат дегендей. Анан ошол жерде бүт айтылат да, перилер ортомчу болуп анан баарын түшүндүрүп аларга, анан кийин Лемурия цивилизациясынан келгендер дейт, чубак атаны дейт, признавать этти. Даже признавать этмек турсун, алар анын чубак атаны дейт, өзүнүн өйдө турарын сезишти дейт да, көрдүңүзбү? Так что биз адамзат цивилизациясы ушундай бир жөнөкөй жашаганыбыз менен биздин ааламда Кудай Тааланын астында бизде маанибиз, жасай турган иштерибиз аябай көп экен да. Ошол жерде жанагы эгерде Айчүрек апанын перинин айтуусу болбосо, катышуусу болбосо, аалам Семетей атанын оту болбосо, ошолор атланттар жана лемурийлер муну тоотпой коет эле деген сөз да. Анан сүрүнөн куркушат, үндөн. Үн дегенди тапшырыпчы. Негизи перилердин медерлердин ирилениши менен жерге түшүп, лемурийлерден кийин анан кайра медерлерин майдалап учуп кетүү кыйынчылыктары болуп тур да. Туура. Жанагы ошол Сириустагы жыйын болду атпайбы? Ошол жыйынга мисалы үчүн барыш үчүн ылдыйкы цивилизацияга баргандар медерлерин майдалашка туура келди дейт. Анткени Сириуста кандай акыбал болсо, энергетикалык мындайчы, ошол диапазонго өздөрүнүн немелерин тууралаш керек да, кубаттарын. Булар дейт медерлерин майдалап барса дейт, жанагы жерге. Периште түспөлдүлөр эми була. Тескерисинче медерлерин ирилентип анан кийин ошол жерге келди дейт да. Анткени биз бир дүйнөдөн башка дүйнөгө барып калыш үчүн биз медерлерибиздин көлөмдөрүн өзгөртүш керек да. Вот ошол бара турган жерибиздин стандартына ылайыкташ керек экен да. Болбосо андай жерге бара албайсың. Негизи адам баласынын өзүнүн бүгүнкү жашоосунда дагы ааламдан келген, адамдын ою менен төп келишкен, ааламдын ыргагына жан дүйнөбүз төп келгенде ошо медерлердин майдалануусу сөзсүз боло турган нерсе. Табигый боло турган нерсе. Табигый боло турган нерсе. Бирок аны эртелетип койсо да болот. Кечиктирип койсо да болот. Ал биздин өзүбүздүн саясат. Биз азыр кечиктирип атасыңар силер дейт да. Ааламдын чоң өнүгүүдөн артта калып атасыңар. Анткени силер дагы эле, баягы эле материалдык чектен чыга албай атасыңар дейт. Силердин эс тартыңардын баары эле дүнүйө, акча, дененин кызыкчылыктарын канааттандыруу, ушуга аябай силер берилип алгансыңар дейт да. Болду эми дейт. Ошондой нерседен өйдөлөбөйсүңөрбү? Бул материалдык дүйнө жөн эле убактылуу нерсе силерге. Силер катуу денени тыштайсыңар, ошондо силерге эчтекенин кереги жок болуп калат, оокаттын да кереги жок болуп калат. Анткени дене канчалык аруланган сайын биз уже материалдык энергияны, материалдык элементтерден албайбыз дейт уже. Ааламдан тартып, ааламдан келген күчтүү энергиялардын таасири астында өзүбүзгө энергия алып турабыз. Азыктануунун формасы өзгөрөт деп атат да. Урматтуу телекөрүүчү, бизге бөлүнгөн убакыт бүгүнкүсүндө убакыт жетти. Görüşkönчө бар болуңуздар. Кечээки айтылган сөздүн бардыгы, кечээки жомоктордун бардыгы, байыркы жомоктордун бардыгы бүгүн чындык. Ал эми бүгүнкү жашообуз, бүгүнкү жасап аткан иштерибиздин баары эртең жомок. Арыбасын аруу кыргызым.